Саламатсыздарбы, каналымдын урматтуу, кадырлуу көрөрмандары жана угармандары. Сиздер менен кайрадан жашоо окуялары каналы. Бул жолу сиздерге алыста жүргөн мигрант уулдун анын айылда жол карап күткөн карыган энесинен жүрөк сыздаткан ачуу тагдыры тууралуу таасирдүү окуяны сунуштайбыз. Айылдын чет жакасындагы эски үйдүн чырагы өчпөй түндүн бир окумуна чейин күйүп турду. Маржан кемпир терезеден көзүн албай туман каптаган боз жолду карайт. Ошол жол менен мындан бир канча жыл мурун жалгыз уулу Чыңгыз артындагы коломтосун, карыган энесин таштап, турмушту оңдойм, карыздардан кутулам, сизге чоң уйкур берем деп бөтөн эл бөтөн жерге Москвага жөнөгөн эле. Чыңгыз айылдын эң эмгекчил, адептүү, ак көңүл жигиттеринин бири болчу. Атасы эрте каза болуп, энеси экөө гана калышкан. Энесинин өнөкө тоорусун айыктыруу, алардын чакан үйүн оңдоп түзөө кыялы аны алыска айдады. Алгач барганда баары жакшы башталгандай туюлган. Курулушта иштеп, ай сайын энесине дары-дармегине тыйын жиберип турду. Телефондон сүйлөшкөн сайын «Энеке, кабатыр болбоңуз, аз калды. Карыздарды кутулайын, кайтып барып жаныңызда болом. Жазында сизге чоң бакча тийип берем» деп жубатаар эле. Бирок бөтөн жердин ызгаары, катаал мыйзамдары жаш жигитти бат эле азапка салды. Курулуш компаниясы купуя жабылып, катардагы мигрант катары тапкан айлык акысынан ажырап калды. Андан кийинки суук кышта документтерин жоготуп алып, уруксаты жок иштеп жүрүп, оор дөңгөлөктүн астында калган кайгылуу кырсыкка кабылды. Ал ооруканада жатса да энесине кабар бере алган жок. Ал энемдин жүрөгү көтөрө албайт деп чыдады. Жылдар өтүп Чыңгыздын ден соолугу начарлап, мекенге кайтууга каражаты да, мүмкүнчүлүгү да калбай калган эле. Бир күнү Маржан кемпирдин колуна анын Москвадагы сырдаш досу аркылуу жазылган акыркы каты тийди. Ал катта уулунун кайгылуу тагдыры, чексиз сагынычы, ачуу чындыгы жазылган эле. Ассалому алейкум, менин алтын энем. Кымбаттуу айылым, ардактуу калайык калк. Сиздерге бөтөн элден суук шаардын караңгы бурчунан жүрөгүмдүн эң терең жеринен чыккан ысык салам жолдойм. Ар бир аткан таңымда сиздин амандыгыңызды, аруу дилиңизди Кудайдан тилеп жашадым энеке. Мээримиңизге сугарылган асыл колдоруңузду, ак сүтүңүздү, мени кучактап эркелеткен чачыңыздын жытын аябай сагындым. Уулум качан келет, качан босогомду аттайт деп жол карап, көз жашыңызды төгүп жатканыңызды жүрөгүм менен туюп турам. Энеке, мени кечириңиз. Сизге берген убадаларымдын бирине да жете албадым. Сизди багам, бактылуу каарлык тартуулайм, ак өргөө салып берем деген кыялдарым ушул бөтөн шаардын суук көчөлөрүндө калды. Сизге салмагымды салбайын деп канчалык тырышсам да тагдырдын катаал жазганынан кача албайт экенбиз. Мен тарткан азапты, башымдан өткөн оор күндөрдү сизге айткан жокмун. Ооруп жатканымда да, ачка калганымда да сиздин амандыгыңызды тилеп жүрдүм. Менин сапарым соңуна чыгып баратат. Ден соолугум төгөндү. Жүрөгүм акыркы согууларын согуп жатканын сезип турам. Айылга менесен кайтпай калсам, мени жол карап күтпөңүз. Менин кабарым ушул бөтөн жакта калса да, дубаңызды менден аябаңыз. Сизге болгон улуулук милдетимди өтөй албаганым үчүн, үмүтүңүздү актай албаганым үчүн мени кечириңиз энеке. Сиздин чексиз сүйгөн акыркы демине чейин сизди ойлогон уулуңуз Чыңгыз. Кош болуңуз энеке. Кош болуңуз туулган жерим, өскөн айылым. Сиздер менен
түбөлүккө коштошом. Бул кат Маржан кемпирдин колуна тийгенде айылга кар жаап жаткан. Түндүн калыңдыгына карабай, кемпир терезени ачып, алыстагы калың кар баскан жолду карай терең улутунду. Балам деп соккон эне жүрөгүн уулунун бул дүйнөдөн эбак кетип калганын сезгендей, унчукпай көз жашын сүрттү. Миграциянын курмандыгы болгон дагы бир жаш өмүр. Ишке ашпай калган кыялдар ушинтип мекенинен алыста кала берди. Кымбаттуу угармандарым, ушуну менен бүгүнкү таасирдүү окуябыз соңуна чыкты. Алыста жүргөн бир туугандарыбыз аман эсен энелеринин, үй бүлөсүнүн кучагына кайтышсын. Эгерде бул видео сиздин жүрөгүңүзгө жетип, таасир калтырган болсо, видеого лайк басып, каналыбызга катталууну унутпаңыздар. Каналды колдоп, жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.